Урматтуу Замирбек Курамаевич, Эмил Жолдошевич, урматтуу сот тутумунун кызматкерлери жана ардагерлери, сиздерди келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сот бул сиздердин жөн гана кесиптик иш чөйрөңүздөр эле эмес, миллиондогон жарандардын тагдырына таасир эте турган мамлекеттик институт. Сот тутуму өзүнчө бир бийлик бутагы катары укуктук мамлекеттин эң маанилүү түзүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. Андыктан сиздер колуңуздардагы мындай эбегейсиз чоң бийлик ресурсун туура, так жана натыйжалуу колдоно билишиңиздер зарыл. Аны калыс, акыйкат колдонуу менен жалпы мамлекеттик бийликтин аброю бекемделет, элдин ишеничи кайтарылат. Сот тутуму жарандардын жана ишкерлердин конституциялык укуктарынын, ошондой эле алардын эркиндигинин ишенимдүү корголушун камсыз кылууга милдеттүүсүздөр. Ошол эле маалда сот бийлиги жеке кызыкчылыктан, саясий симпатиядан, идеологиялык алдын ала пикирлерден оолак болуусу өтө маанилүү. Өзгөчө сот тутумунун кызматкерлеринен ак ниеттүүлүк, принципиалдуулук, чынчылдык жана кынтыксыз жүрүм-турум талап кылынат. Себеби сот бийлигинин аброю ар бир кызматкердин өз милдеттерин канчалык абийирдүү жана жоопкерчиликтүү аткаргандыгынан түздөн түз көз каранды. Элибизде сот адилеттүүлүгү тууралуу ташка тамга баскандай таамай айтылган ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген накыл сөз бүгүнкү күндө дагы өз таасирин жоготкон жок. Бул накыл сөздөрдү эсиңиздерден чыгарбасаңыздар. Урматтуу жыйын катышуучулары, тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дегендей, кыргыз сот тутумунун тарых таржымалына учкай токтоло кетейин. Россия империясынын курамына киргенге чейин Кыргызстандагы сот адилеттиги түндүктө бийлер, түштүктө казылар тарабынан адат салттарга, турмуштук укуктук жана шарият эрежелерине негизделген мусулман укугу боюнча жүзөгө ашырылып келген. Ошондой эле соттун милдетин уруу башчысы, манаптары дагы аткарышкан. Кийин Кара Кыргыз автономиялуу облусунун Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасына айланышы менен сот органдарынын түзүмү андан ары өзгөрүп, өнүгүп, тарыхый окуялардын бири болуп калды. Кыргыз СССРинин түзүлүшү өлкөбүздүн экономикалык жана маданий жактан өнүгүшүнө, ал эми сот органдарынын андан ары демократиялашуусуна, жакшырышына өтө чоң өбөлгө болгон. Кыргыз СССРинин башкы соту, Кыргыз СССРинин жогорку соту деп аталып, ага жараша анын түзүмү менен иш милдеттери дагы өзгөргөн. Соттор биринчи жолу өз өкүмдөрү менен чечимдерин Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын атынан чыгара башташкан. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз республикасынын конституциясы кабыл алынып, анда Кыргызстан укуктук мамлекеттин башатында курулган суверендүү, демократиялуу республика деп жарыяланган. Конституция аркылуу бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарына бөлөнүү принцибин бекигенин билесиздер. Конституциянын кабыл алынышы менен өлкөдө сот бийлигинин көз карандысыздыгынын жана соттордун ролун чыңдоо жаатында маанилүү кадамдар жасалган. Кийинки жылдары сот реформасынын алкагында судьяларды тандоо, дайындоо жана шайлоого, алардын жоопкерчилигин жогорулатууну жөнгө салууга жана өркүндөтүүгө багытталган мыйзамдардын кабыл алынуусуна байланыштуу иш-чаралар болгон. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз сот тутумунун калыптанышына жана андан ары өнүгүшүнө орчундуу салым кошкон ондогон инсандарыбыз менен сыймыктансак болот. Алардын ичинде Кыргыз СССРинин башкы сотунун алгачкы төрагалары Иманбек Текеев, Курманалы Кулумбаев, Иманалы Айдарбековдорду өзгөчө белгилеп кетүүгө болот. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен президенттикке келгенде мамлекетибиз кандай оор акыбалда болгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бирок ошондой болсо дагы Кыргыз республикасынын сот тутуму акыркы 2 жылда бир топ алгылыктуу иштерди аткарып, сот реформасынын алкагында маанилүү натыйжаларга жетише алды десек болот. Судьялардын сот тутумунун кызматкерлеринин айлык маяналарынын кыйла жогорулашы, судьялардын масштабтуу ротациясы,
ротация болгон судьялар үчүн кызматтык турак жайлардын курулушу азырынча жетишилген натыйжалардын чеги гана. Биз судьяларга эле эмес, бардык райондун кызматкерлерине, жетекчилерине үйлөрдү салып бердик. Кудай буйрса, жакын арада ушул апрелдин башы баарын жайгаштырып киргизебиз. Бул ар бир райондун борборлорунда. Ал эми кичи шаарлар менен областтык борборлорго көп кабаттуу үйлөрдү салабыз, жетекчилерге ошол үйлөрдөн беребиз. Бул эмне үчүн? Бул биз мамлекет тарабынан сиздерге шарт түзүп берүү үчүн. Бардык шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Ким каякта иштебесин, кайсерден ротация болуп барбасын, барганда бардык шарттары менен үй жайлары болуш керек деген принцип бул. Биз илгерки же болбосо акыркы жылдары көнүп калган, адат болуп калган ушул жерде мага ыңгайлуу, ушул жерде эле иштешим керек деген түшүнүктөн кетишибиз керек. Мамлекет кайсыл жерге жиберсе, ошол жерге барып иштегенге макул болуу зарыл. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын жогорку соту ротацияланган судьялардын ишинин натыйжалуулугу боюнча талдоо жүргүзүп, тийиштүү чараларды көрүүсү керектигин белгилеп кетейин. Өзүңүздөргө маалым болгондой, кече жакында Сыкөл облусунда алгач ирет түзүлгөн сот адилеттик үйүнүн ачылышы болду. Эми кезекте Жалал Абад облусунда сот адилеттик үйү ишке берилмекчи. Кудай буйрса, жакын арада аны да бар лентасын кыркабыз. Андан тышкары сот аткаруучулар менен сот приставтары үчүн кызматтык автоунаа маселелери дагы буйрса жакын арада чечилет. Сот реформасын толук кандуу ишке ашыруу үчүн судьялардын жана сот тутумунун кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу иштери абдан маанилүү экени шексиз. Бул багытта жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектеби тиешелүү иштерди жүргүзүүсү кажет. Андан тышкары эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен укук үстөмдүгүн камсыз кылууга, сот тутумун санариптештирүүгө, судьялардын, сот мекемелеринин аппарат кызматкерлеринин квалификациясын жана билимин жогорулатууга багытталган көптөгөн долбоорлор жүзөгө ашырылып жатат. Буюрса, бул багытта мамлекет мүмкүнчүлүгүнө жараша бир топ алгылыктуу иштерди жасап, колдоо көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндө сот иштеринде мурдагыдай эле катачылыктар, мыйзамдарды жана судьянын этикасын бузуу фактылары болуп жатканын айтпай кеткенге болбойт. Буга чейин адилетсиз чечим чыгарган фактылар байма-бай кездешип келди. Акыркы жылдары сот тутумуна өзгөчө көңүл бурулуп, сиздердин көз карандысыз болууңуздарга бардык аракеттерди кылып жатабыз. Бирок айрым судьялар көнгөн адаттарын койбой, өз кызыкчылыктарын көздөп, кылмышкерлердин жосундарынын оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалоону, ошондой эле пара талап кылууну көнүмүш адатка айлантып, андай өнөкөттөрдөн айрыла албай жатканы абдан өкүндүрөт. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дарегине келип түшкөн кайрылуу, даттанууларды талдоонун жыйынтыгы менен 17 судья тартип жоопкерчилигине тартылып, мыйзамды бузгандыгы үчүн 2 судья кызматынан бошотулуп, 2 судьяга карата кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башкы прокуратурага макулдук берилгени маалым. Дагы бир кейиштүү нерсе, биздин соттордо көптөгөн иштер айлап, кээ бир учурларда жылдап каралаары баарыбызга белгилүү. Айрым судьялар тарабынан кымбат баалуу кыймылсыз мүлк объектилери боюнча белгилүү бир тараптардын пайдасына багытталган чечимдер чыгарылганы тууралуу фактылар аныкталып жатат. Мындай мыйзамга каршы келген чечимдерди токтотпосок, алардын кесепети элдин тагдырына, жалпы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, келечек муундун коопсуздугуна терс таасирин тийгизери турган иш. Биз мындай көрүнүштөргө чекит коюшубуз керек. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, сот тутумунда кадр саясаты толугу менен жакшы жолго коюла элек. Сот тутумундагы кызмат орундарына сабатсыз жана таза эмес адамдардын дайындалышына бөгөт коюу максатында сот адилеттик иштери боюнча кеңеш өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарып, жеке кызыкчылыктарды көздөөдөн алыс болуу менен коррупциялык көрүнүштөрдөн оолак болуусу шарт. Эгерде андай көрүнүштөр аныкталса, сөзсүз чаралар көрүлөт. Албетте, баарыңарды жаман дегенден алысмын, силердин араңарда, катарыңыздарда сот деген ардактуу наамга татыктуу кызматкерлер дагы жок эмес. Муну дагы баса белгилеп айтып коюшум керек. Коомчулукта наразычылык жараткан көйгөйлүү маселелер аз эмес. Алардын себептерин талдап, аныктап жана жоюу боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүүгө тийиш.
сот адилеттигин ишке ашыруудагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштердин бири. Санаа ириптештирүү иштеринин алкагында даярдалып жаткан программалар чыныгы ачык айкындуулукту камсыз кылып, жарандардын, ишкерлердин талаптарына жооп бергидей заманбап, ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл. Санаа ириптештирүү иштери өлкөдөгү бардык мамлекеттик органдарда бирдей жүргүзүлүп, өз ара байланыш тутумдары ишке киргенде гана толук кандуу жемишин бере баштайт. Бул багытта аткарылып жаткан иштерди ыкчамдатуу, эл аралык донорлордун жана мамлекеттин сарптап жаткан акча каражаттарынын ар бир сомунун натыйжалуулугун камсыз кылуу боюнча ар дайым мен айтып келемин. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сот тутумунун ишмердүүлүгү өлкөбүздүн экономикалык, социалдык тармактарындагы абалга таасири зор экенин дагы бир ирет баса белгилеймин. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун "Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом дагы таза болот" деген сөз, осуят сөздөрү ар бирибиздин, айрыкча сиздердин, судьялардын жүрөгүндө бекем сакталыш керек. Ошентсе да бүгүнкү күндө кыргыз сот тутумунун жүзү болуп, элге ак ниет кызмат кылган судьяларга, сот кызматкерлерине жана сот тутумунун ардагерлерине ыраазычылык билдиремин. Сөзүмдүн соңунда дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, жооптуу иштериңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Ар дайым акыйкаттан тайбаңыздар.